Жаңы Дем деген урандын алдында бириккен альянс жаңы түзүлгөндө эле айрым алчы таасын жеген саясатчылар бул ынтымак көпкө узабайт деп алдын ала айтышкан. Алардын божомолу туура чыгып, Ак Шумкар партиясы өз алдынча кеткени маалым болду. Бул кадамы боюнча Темир Сариев өзү да, кол алышкан партиялаштары да азырынча комментарий берүүдөн карманууда. Ал эми сырттан сереп салып тургандар мамлекеттик кызыкчылыкты эмес, ким менен болбосун биригип, чечүүчү орунга жетүүнү көздөгөн жеке кызыкчылыкты жогору койгон саясатчылардын альянсы дал ушундай тагдырга туш болоорун айтышууда. Бирок алардын бир катасы ошо альянска кирердин алдында ар бири өз ордун сүйлөшүп алыш керек эле. Ким эгерде утуп калса кайсы орунда болот, же болбосо тизмеде кайсы орунда болот, биринчи болобу, экинчи болобу, үчүнчү. Бирөө премьер болом дейт, бирөө спикер болом дейт, бирөө министр болом дейт. Ошордон кичинекей талаш тартыш болуп калышы мүмкүн. Айрымдар Темир Сариевдин альянстан кетиши жаңы Дем үчүн пайда алып келиши мүмкүн деп жоромолдошууда. Себеби көпчүлүк аны сөзүнө туруксуз, бекем позициясы жок саясатчы катары таанышат. Буга чейин Атамбаев менен тирешип жүргөнүнө карабай, ал президенттик шайлоого аттанганда колдоп чыкканы бар. Өткөн парламенттик шайлоодо да өз алдынча чыкса жеңишке жетпесин түшүнгөн Сариев КСДП партиясынын этегине эрмешип барган эле. Бийлик партиясына ыктаганынын пайдасы менен ал экономика министри жана өкмөт башчы болууга жетишти. Бирок балыкчы Чолпон ата автожолунун курулушуна ойнотулган тендер анын ээрден шыпырылуусуна себеп болгон. Андан кийин 2017 жылы президенттик шайлоодо Ак Шумкар партиясы менен жарышка чыгып, болгону 2%га жетпеген добуш алган. Бир сөзүнө турбайт. Ошон үчүн жанагынтип бирөөлөр менен сүйлөшкөндө өткөн чакырылыштарда деле сүйлөшкөндө макул деп коюп анан кайра башка нукка кетип калган. Мисалы өзүнүн Ак Шумкар партиясын катыштырып туруп эле анан премьер-министрлик орун алганда ал Ак Шумкарлык партия бир эмес да, артында элдин баары тең мындай ачык айтканда талаада калып калганда ошол кезде көбү нааразы болгон. Азыр да угуп атам ошол атам экем менен жаңы жана жигиттер менен сүйлөшүп алып чогуу кеттик деди эле, анан азыр кайра чыгып кетти деп атам. Бул чынын айтканда жигиттикке жарабайт. Темир Сариев 2000-2007 жылдан бери 2 чакырылыштын депутаты болду. Ошондой эле өкмөттө да иштеди. Бирок анын кызматка келгенинен өлкөгө эч кандай пайда болгон эмес дешет ошол кездеги депутат болгондор. Өлкө бажы биримдигине кирген маал дал ушул Темир Сариев премьер-министр болуп турган жылдарга туш келген. Архивди көтөрсөңөр болот, менин сөзүм калп эмес, мен туруп алып Бажы Союзга киргенибиз эрте. Эгерде силер азыр кирсеңер, биз кайра иштетүү тармагын иштете албай, ошону өнүктүрө албай аткан кезде кирип алчу болсок, биз азыр чийки зат берүүчү мамлекети болуп артта калабыз. Биздин дүкөндүн баары тең башка мамлекеттердин товарына толот дегени мына ачык айкын көрүнүп атпайбы? Мен ошондо чын айтып турмун да. Анда ошондо сөз берген. Жок эсең улай, сиз туура айтып атасыз. 1-2 жылдын ичинде бүт баары тең ордуна коебуз. Сиз айткандай кайра иштетүү тармагы дагы жакшы болот. Мен сөз берем. Азыр бизге преференциялардын баарын жеңилдетүүнүн баарын да берип атат. Бажы Союз ошон үчүн биз ушунун баарына тең жетишебиз деген. Кана жетишкенбиз, жетишпей калдык да. Күзүндө боло турган парламенттик шайлоого 44 партия ат салышаары маалым болгон. Алардын канчасы курултай өткөрүп депутаттыкка талапкерлерди аныктаганы азырынча белгисиз. Бул 20 августка чейин аткарылуусу шарт. Дал ушул нерсе альянска башын бириктирген саясий күчтөрдүн талашына айланышы мүмкүн. Себеби аларды идеология эмес, саясий кызыкчылык бириктирген. Бул азыркы саясий күчтөрдүн илдети болуп калды. Мен билем, бир адамды 3 партияга программасын жазып берген. Акылдуу жигит билет, трафаретин жазып берет. Партиядагы мүчөлөрү программаны кандай десе окуганда эмес билбейт. Партия келчү болсок муну жасайбыз, тигиндей жасайбыз деген накта калп дагы элди алдамайды. Кантип кайсы партия ошо убадасын тура алат? Эгерде жогорку кеңеште мыйзам кабыл алса, токтом кабыл алса, көпчүлүктүн 50% плюс 1 бирөө болбойнча 18 депутат, 20 депутат болчу болсо, каяктагы 60 депутаттаны колдойт. Демек, саясий партиялардын шайлоо алдында айткан убадаларына жана даярдап алган программаларынын ишке ашарына ишенүүгө болбойт. Аны ишке ашырууга парламентке келген партиянын саны да, мүмкүнчүлүгү да жетишпейт. Шайлоо алдында айтылган убадалардын ишке ашпасына кыргыз эли буга чейин бир нече ирет күбө болгон. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.